Assalamu алейкум, урматтуу угармандар, көрөрмандар. Жүрөгүмдө ойногон кыргыз каны, көңүлүмдө туйлаган кыргыз жаны, төрөлгөндө оозанган ыйман менен амансыңар Балатоонун кыргыздары. Урматтуу угармандар, көрөрмандар, Насихат радиосунун сүйөрмандары. Кайрадан дүйшөмбү эфирде ыйман сабагы, анын алып баруучусу Темирлан Акматов. Биз менен аягына чейин бирге болуңуздар. Бүгүн сиздер менен биз ушул талкуу кыла турган, сүйлөшө турган, сырдаша турган темабыз этно тарбия жөнүндө сөз кылабыз. Андыктан биз менен аягына чейин бирге болуңуздар. Ушул бүгүнкү биздин темабызга атайын убакыт бөлүп келген биздин алтындай болгон конокторубуз бар. Анда тааныштыра өтсөк, Кудай буйрса. Кош келдиңиздер, урматтуу бир туугандар. Эл аралык башкаруу, укук, финансы жана бизнес академиясынын мамлекеттик тил боюнча проректору Асанов Бакыт Качкынбекович агайыбыз. Кош келдиңиз. Жана ошондой эле борборубуздагы Имам Саракси мечитинин имамы Аманов Дөөлөтбек устазыбыз. Кош келдиңиз. Мынакей бүгүнкү темага кайрылсак, ушул негизинен эле баягы этно тарбия дейбиз. Ошол салттуу исламда дейбизби, же ушул кыргыздын уюткусунда ушул сиздер иштеп аткан окуу жайда тагыраагы ушул темага сиздер кандай кайрыласыздар, кандай студенттер менен иш-чаралар болуп атат? Бакыт агай, сөз сизде. Бүгүн абдан жакшы тема козголуп жаттыр. Ошол этно тарбия багытында талим менен тарбия негизги орунда турат да. Анан ошол биз дайыма студенттерге айтып келебиз да, тагдырың тарбияңа көз каранды болот. Ал эми жашоо турмушуң алган таалимиңе көз каранды болот депчи. Ошол багытта сөз козгойбуз да. Азыркы учурда деги эле ушул этно тарбия дегенден кийин биз ушул сөздү мындай толук кандуу баарыбыз түшүнүп алышыбыз керек да. Маселен, этнос, этно деген илимий көз карашта чечмелей келгенде урук, уруу, улут деген мааниде болсо, ал эми тарбия, таалим бул педагогиканын өзөгү да. Анан ошол педагогика деген бул ошол таалим, тарбия берүү, балдарга насаат айтуу, балдарды туура жолго багыттоо, алган билимин, тарбиясын өзүнүн жеке турмушунда пайдаланып, ишке ашырып, ушул коомчулукка бир жакшы жаргы тийсе деген. Анан бул багытта эми албетте баягы биздин ушул күнгө чейинки тарыхыбызда жашап келген этно тарбия дегенде эми биздин ошол улуттук уңгубуз болгон маданиятыбыз, салт санаабыз, нарк насилибиз, улууларыбыздын айткан кептери, сөздөрү, учкул сөздөрү, акындарыбыздын, бул кемеңгер адамдарыбыздын насыяттары, санаттары, нуска кептердин баардыгы тең ушул күнгө чейин үлгү болуп келет. Ал лакаптарды алсак, санат насыят терминаларын алсак, баардыгы тең эле бизге тарбияда. Керемет тарбия, өзүнчө. Тарбия бул баягы өзгөчө тарбияда. Маселен, биздин мисалы үчүн педагогикада макал лакаптарды алсак, мисалы үчүн бала бакчадан же үйдөн деле, мисалы үчүн макалдан бир мисал алсак, мисалы үчүн жакшы бала ата энесин мактатат, жаман бала ата энесин какшатат деген сөздү ала турган болсок, жакшы бала элпек, жаман бала тентек деген макалдарда, маселен, жазылбаган мыйзамдарда мындай карап келгендечи, бул жерде ушунчалык элпектик, ата энени сыйласаң төргө сүйлөйсүң, ата энени сыйлабасаң көргө сүйлөйсүң деген сыяктуу нуска кептер менен эле илгери ошол бир кемегенин жанында эле ошол сөз менен көчөдө болсо, көчөдө ат минип баратса, ат минип баратканда, же көчүп баратса, көчүп бараткан жерден, же болбосо той топур аш тойдон болобу, кандай жерде болбосун, ушул макал лакаптар, насыят, нуска кептердин баардыгы тең бул чоң тарбия. Сиңирген, демек, очоктун жанында отуруп эле бала чака небереге. Мисалы үчүн жакшы бала ата энесин мактатат, жаман бала ата энесин какшатат деген сөз эки эле сапта. Маселен, мындай карап келгенде, баланын кулагына батыраак сиңип кете турган, мактоо деген сөз менен какшоо деген сөз экөө бири-бирине мындай аябай карама каршы келип, мааниси дагы, таалими дагы, тарбиясы дагы. Анан маселен, балаң жакшы болсо, бактың, балаң жаман болсо каттың деп атпайбы, маселенчи. Анан адам баласынын
негизги эмеси ошол да балдарды тарбиялап иштер болуп атат. Иштер болуп атат. Анан эми биздики эми бала бакчадан, мектептен тарбияланып келген балдардын баардыгы тең азыр жогорку билим алып тарбиялап жаткандан кийин ошол айылдан, мектептен, шаардан бир кичинекей бир тармактан келген студенттер чоң коомго келгенде, чоң коомго аралашууда Жакшы, баракелде. Кудайга шүгүр, биздин багытта азыр жүрүп атат. Сонун акыл жаштан асыл таштан дейт. Буюрса сиздердей агартуучулар бар, буюрса келечегибиздин, өлкөбүздүн эртеңи сонун болот деген үмүттөбүз. Анан бүгүнкү ушул күндүн тарыхына да бир аз токтоло кетсек, ошол 21 февраль бүткүл дүйнөлүк эне тилдин эл аралык күнү экен да. Анан бүгүн дүйнөнүн көптөгөн өлкөлөрүндө эл аралык эне тил күнү белгиленүүдө. 21 февраль эне тил күнү катары 1999 жылы ЮНЕСКО тарабынан бекитилип, 2000 жылдан тарта белгилене баштаптыр. Окумуштуулар жер жүзүндө 7000ден ашуун тил бар экенин айтышат. Анын 40тан көбү дүйнө жүзүнүн 3/2 бөлүгүндө сүйлөнөт. Эң көп колдонулган тилдер Кытай, англис, араб, испан, орус, португал, француз жана хинди тили саналат. Учурда 400дөн ашуун тил жоголуп кетүү коркунучунда. Илимпоздордун айтуусунда, изилдөөнүсүндө ылайык 2 жумада бирден тил жоголот экен, тилекке каршы. Анан эми кыргыз тили кылымдарды карыткан, эч ким аны өчүрө албайт тарыхтан дегендей, буюрса биздин эми тилибизге ушул динибизде жалпы эле ушул тил маселесинде этне тарбияга кандай маани берет? Дөөлөт агай, сөз сизде. Алхамдулилlah, ассалату вассаламу аля расулилlah. Эң алгач эле бизди ушундай деңгээлде жараткан, ушундай мүмкүнчүлүктөрдү сунган жаратуучубузга чексиз шүгүрлөрдү айткан соң, жана ошондой эле анын элчиси болгон Мухаммед Мустафа саллаллаху алейхи вассаламга салаваттарды жана саламдарды айтабыз. Бүгүн өтө жакшы, коомдо проблемалуу болгон, көйгөйлүү болгон бир теманы тандап алыпсыздар. Сиздерден Аллах Тааланын өзү ыраазы болгон болсун, кылган иштериңиздерге ийгилик берген болсун. Ошондой эле мына ушул угуучуларыбызга, сүйүүчүлөрүбүзгө жалпы Алланын ысык саламы, пайгамбарыбыздын салаваттары болгон болсун. Биринчиден өзүбүздүн, биздин мусулман болгондон кийин өзүбүздүн ишенген ыйык Кур'ан китебибиз бар. Ошого эле көңүл бура турган болсок, Хужурат сүрөсүнүн 10-аятында Ажаалнакум стаузу билля важаалнакум шуубан ва кабаила литаарафу. Аллах субханаху ва таала ушул жерде, ушул аятта ушундай деп айтып атат. Силерди бир уруу сыяктуу кылып жараттык. Эмне үчүн андай кылып жараттык дейт? Бири-бириңерди литаарафу тааныш үчүн дейт да. Бул жогоруда бактагайыбыздагы темаларга аябай сонун токтолуп кетти. Биздин эң эле маанилүү болгон көзгөбүз, маанилүү болгон паспортубуз, күбөлүгүбүз бул тил болуп эсептелинет. Тил аркылуу биз балдарыбызды келечекте чыга турган өзүбүздүн урпактарды тарбиялай алабыз тил аркылуу. Тил менен башка бир адамдар дагы бизди тааный алышат. Булар кыргыздар, булар өзбектер, булар казактар деген сыяктуу. Демек Аллах субханаху ва таала кабила деп атат, мындай уруу кылып жараттык силерди деп атат. Бул жерде тилди сакталыш керек экендиги, тилдин өлкүндөтүлүш керек экендиги мындай маани берилген бир тема болуп жатат да. Тилибизди сактай ала турган болсок, биз адеп ахлагыбызды, маданиятыбызды жана ошондой эле келечекке калтыра турган жакшы урпактарды тарбиялай алабыз деген ойдомун. Демек, ушул бири-бирибизди тааныш үчүн дедик, бири-бирибизди жакшы билиш үчүн тил маданиятын өнүктүрүү керек. Жогоруда сиз дагы өзүңүз баса белгилеп айтып кеттиңиз. Дүйнөдө ар бир жумада дедиңизби? 4 саат сайын 4 тилден жоголуу коркунучу бар. Биз дагы бүгүнкү күндө жаштарыбыздын көпчүлүгүн карай турган болсок, көпчүлүгү өзүбүздүн эне тилибизде эмес, коркунучтуу болгон башка тилдерде сүйлөп атабыз да. Ошол эле учурда эскиден колдонулуп келип жаткан тилдерибизди жоготуп атабыз.
Менин баягы окуп келген жактарыма карап сүйлөй турган болсом, мына Турция мамлекетинде, араб мамлекеттеринде окуп келдик. Алар бири биринин диалектикасын сыйлашат. Ошо диалектикасынын өнүп өсүүсүнө салым кошушат да. Бизде дагы эски Жеңи жоктун китептерин карай турган болсок, güzel деген бир сөз бар. Güzel деп колдонулган. Азыр güzel деп сүйлөсөңүз жаштар түшүнбөйт. Güzel кыз деп колдонулган аябай. Бул güzel азыр бизден түрктөрдөн келген ажарлуу, сонун деген мааниде колдонулган. Бирок ошол биздин түрк туугандарыбызда калып калган güzel деп колдонушат алар бул сөздү. Бизде дагы Орто Азияда колдонулган бул сөздү. Байманап деген сөзүбүз жоголуп кетти. Жоголуп кетип аткан тилдерибизге байланыштуу. Жаңы алардын ордун башка тилдерден келген түшүнүктөр каптап атат. Лицей деген мисалы үчүн жаңы бир тилдин биздин тилибизге кошулган бир тил болуп эсептелинет. Агай, ушул жерден бир суроо да. Ошол сиздер Борбордук мечит, жалпы эле ошол муфтият, же болбосо аалымдар дейбизби, ошол дин таануучулар, молдолор жалпы эле ушул этне тарбияга же болбосо ушул тил жаатында мындай хутбаларыңыздар барбы? Болобу? Кандай айына же жылына кандай бөлүнгөнбү, кандай? Албетте, белгилүү бир убактар бар. Ошол майрамдарга карата биз дагы ошол хутбаларды ошого окшотуп түздөп бергенге аракет кылабыз. Жогоруда айткандай эле тил менен биз тарбиялаганга аракет кылабыз. Өзүбүздүн тилибизди, өзүбүздүн тил мындай ачык сүйлөгөнүбүздө диний жаатыбызда орус тилдүү мугалимдерибиз жок. Бир жагынан сүйүнөмүн. Орус тилдүү мугалимдерибиз жок болгондугуна байланыштуу кыргыз тилин ушунчалык сонун кооз колдонгон молдокелерибиз бар. Кээ бирке молдокелерибиздин атын айтпай эле коеюн, эскиден неме кылып келип аткан, иштеп келип аткан түркүй тилдерде жазылган китептерди кыргыз тилине өткөрүп атышат ошолор. Ошол молдокелерибиз. Бул аябай жакшы бир өнүгүү болуп эсептелинет да. Чагатай тили деп коебуз. Туруп, Чагатай тилинде эски Орто Азиянын колдонгон түркий тилдеринен. Ошол тилдерди азыркы кыргыз тилине өткөрүп жатышат. Биз балким бул жөнүндө кабарыбыз жоктур, билбейбиздир. Ошол Касым Тыныстанов агайыбыз болсун, Белик Солтоноев агайыбыз болсун, булар Чагатай тилин өтө сонун өздөштүргөн адамдар болгон. Китептери жазылган. Ошол эле учурда башка тилдерди жакшы өздөштүргөн адамдар болгондугу үчүн сүйлөп жазышкан. Биздин өзүбүздүн тилибизди жакшы билишкен да. Кайсыл тил, кайсыл тамыр, кайсыл жакка барып такалат, кайсыл тил, кайсыл жакка барып бизге калыптанган. Бир атын тутам китептин. Орус тилдүү философ бир агай жазган экен. Биз тилибиздин 70%, 70% ошол Орто Азия өлкөлөрүнө тиешелүү деп айткан экен да. Ошондой эле изилдөөчүлөргө баягындай тилдик өзүнүн маданиятына басым жасай турган болсок, мына ушул Алай тараптагы жашаган, Алай тараптан Кытай жакта жашаган элдерди Кытай тараптарды Кидан урусу деп атаган экен биздикилер. Буга ошол орустардын тили келбей Китай деп аталган деген, бул эми жазылбаган булактардан элден элге калып келген сөздөр да. Ошол эле Эркештам деген жер бар. Ошол жерде Эргештин тамы деген айтылган. Ал там деп айтса эч ким түшүнбөйт. Бул үйдүн төбөсүндө турган нерсе. Крыша орусча айтканда. Ошол бир өзүбүздүн тилибизди түшүндүрүш үчүн башка тилдерге муктаж болуп калып атабыз да. Ушундай нерсе деп. Буну түшүнбөйт атам. Кыйыр деген сөздү түшүнүшпөйт азыр көпчүлүк. Намек деп түшүндүрүп бересиң. Демек ушуну бактай ушул мына азыр Дөөлөт агайдын сөзүнөн улам, ушул кыйыр деп атпайбы, бизде сон сөздөр бар да, мынакей Манас дастаны керемет, ажайып, дүйнө жүзүндө жок. Мен ойлойм биздин тилибиз өтө бай тил. Балким ошону баягы агартуучулар, дин таануучулар бир мындай керемет, ажайып кыргыздын тили өтө бай да. Биз ошо колдонгонду билбей атабызбы дейм да. Негизинен ошол мына келечекке ушул жаштарга бир берүү жолунда, ушул этне тарбияны тил аркылуу үйрөтүү жолунда кандай ыкмаларды колдонуш керек азыр? Албетте, Дөөлөт мырза абдан балким техника, технологиялардын жардамы менен. Албетте сонун маселеге кайрылып кеттиңиз. Ушундай кыргыз тилине ошол өзүңүз айткандай эле ошол Махмуд Кашкаридиктеринде мындай деген сап бар да, жана тилдин зыяны жана пайдасы деген мисалы Жүсүп Баласаган Оталчу билим дастанындачы. Ошол жерде мисалы үчүн айтат да, тил арыстан босогоңдо комдонгон, бошоп кетсе өсүңдү да жеп коет.
же болбосо кулактан кирген сөз бүтүндөй бойдалат деген. Кандай сөз карасаңыз Кулактан кирген сөз бүтүндөй бойдалат деп мисалы үчүн ушундай деп айтылса, бул мисалы үчүн биздин улуу өкүлүбүз, мисалы жазуучу Түгөлбай Сыдыкбековдун сөзү бар го, маселен ушул тил бул адамзаттын пикир алышуунун куралы депчи. Сүйлөшүү аркылуу пикир алышуу катарычы. Анан ошондо менен Түгөлбай Сыдыкбековдун бир сабы бар да, баланы же болбосо бир коомду тарбиялаш үчүн маданияттын 3 булагы бар дейт экен да. Музыкасы, тили, анан тарыхы, адабияты депчи. Ушул үчөө бирөө мындай биригип эшилген аркан сыяктуу дейт экен да. Ушул Түгөлбай Сыдыкбековдун оюнда да эшилген аркан сыяктуу. Анан чыйратылып эшилген аркан үзүлбөс болгондой эле дейт. Ушул маданият, музыка, тарых, тилибиз бириккенде биздин мамлекет камыр жумур биригип үзүлбөй аркандай болуп чыйралышкан учурда гана мамлекет өсөт, өнүгөт дейт да. Сиздин сурооңузга карай эле мен ошону мисал алганым себеби мындай да, биз улут катары өзүбүздүн уңгубузду жоготпошубуз керек да. Сиз айткан Манас эпосу мына дүйнөлүк эпопея маселе. Мындай карасаңыз, кыргыздын эпопеясы да мындайча айтканда. Анан ушул жердеги өзөгүбүз да биздикичи. Ошондон бери карай алып келгенде элдик оозеги чыгармачылыктын бүтүндөй үлгүсү этнопедагогика да биз үчүн. Баары таалим, ошонун баары тарбия, ошонун баары өнүгүүгө карай балдардын бүтүндөй тырмактай кезинен баштап ошол өсүп чоңоюп коомго жаргы тийгенге чейинки чоң тарбия да бул нерсечи. Анан биз ушул багытта кыргыз улуту катары өзүбүздүн эне тилибизди, кыргыз тилибиздин уңгусун эч качан жоготпошубуз керек. Биз качан гана ошол нерселерди унутка калтырып, бул кыргыз тил только сабак берген кыргыз тил мугалимдерге эле, же болбосо ошол тиги кыргыз жырдаган кишиге эле, же болбосо кыргызча сүйлөгөн кишиге эле керек деген түшүнүктөн өтүшүбүз керек. Бизде азыр ошондой нерсе болуп калды да. Англис тилин сүйлөсөң, кытай тилин сүйлөсөң, көбүрөөк акча табасың да, кыргыз тилин сүйлөсөң, ошо Кыргызстандын ичинде эле каласың. Же болбосо кыргыз тил деген бул ошо сабак берген кыргыз тилчи мугалимдерге же филологдорго эле керек деген түшүнүктө. Анан маселен биздин ушул президент Садыр Нуркожоевичтин маселен ушул эң биринчи кадам койгондон баштап кыргыз тилинде сүйлөп, кыргыз тилинде чет өлкөлөргө чыкканда да кыргызча сүйлөп маселенчи. Анан ошол кыргызды тарыхты таанытып, президенттин алдында мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссия менен эмесин жарлыктарын бүт токтомдор эмелерин сунуштарын баарын четке какпай ошонун негизинде аябай перспективный пландар түзүлүп азыр чынында жакшы болуп атат да. Азыр мисалы үчүн биздин окуу жайда акыркы 3 жылдын ичинде, быйыл 3-жылга кетип баратат, мамлекеттик тил боюнча, кыргыз тилибиз боюнча азыр мамлекеттик экзамен тапшырып атышат да. Мурда мындай нерсе жок болчу. Азыр юристтерге дагы, ошол эле финансисттерге дагы, ошол эле экономисттерге дагы мамлекеттик тилде экзамен тапшырууда мукташтык пайда болду. Демек алар 1-2 курста өтөбүз дагы, болду, андан кийин бизге мамлекеттин кереги жок, орусча сүйлөсөм болду, мен андан ары оозумду оокатымды кылып кетем, кыргыз тилинин канчалык деңгээлде кереги бар деген сыяктуучу. Анан мамлекеттик тил комиссиясынын демилгеси менен жалпы мамлекеттик кызматкерлер чоң кызматтан баштап ушу кичинекей кызматка чейинкилердин баардыгы тең ошол В1, В2, С1, С2 деген сыяктуу деңгээлдер бар да жана мамлекеттик тилде өздөштүрүлгөн. Ошол негизде атайын сынактан өтүп атышат. Жазуу боюнча, сүйлөө боюнча, окуу боюнча сынактан өтүп, иш кагаздарды жүргүзүү боюнча сынактан өтүп атат. Мунун баардыгы тең акырындык менен жолго коюлуп келатат да. Бирок бул нерсени биз дагы эле акырындык менен жолго коюп жүрө бергенден көрө, шуну так кесе эле болду. Биз окутуубуздагы, иш кагазыбыздагы таалим тарбиябыздын баардыгы тең мамлекеттик тилде жүргүзүлсүн деген чоң жарлыкты мына чыгарбадыбы мына 20-жылдан баштапчы. Кудай куткылсын, мына ошонун негизинде азыр көптөгөн иштер жүрүп атат да. Азыр биз мисалы үчүн мурда студенттерге кирип сабак берип атканда 1-2 курста баягы кошумча сабак катары мамлекеттик тилде өтөсүң да. Анан сабак бергенден кийин алар эптеп баягы зачетун алып, экзаменин алып бүткөндөн кийин болду, мамлекеттик тилден тапшырдык, бүттү деп калышчу да. Азыр жок, азыр 5 жыл бою кадимкидей баягы мукташтык пайда болуп калды да. Бул жагынан аябай жакшы. Анан Кудай куткылсын, азыр иш кагаздардын баары мамлекеттик тилде жүргүзүүдө, билим берүү министрлиги дагы иш кагаздарды мамлекеттик тилде берип жатышат.
окуу жайларга, мектептерге, бала бакчаларга. Маселен, быйыл Кыргыз Республикасынын туусунун 30 жылдыгы деп чоң масштабтагы иш-чаралар өтсүн деп мамлекет тилде сонун программаларды жөнөтүштү. Баардык иштеп жаткан учуру. Анан бул жагынан негизи биз муктаждык гана жаратышыбыз керек. Мисал үчүн мен бир мисалды айтып коеюн, кечирип коюңуз, багыз эми убактыңыздарды алгандай болбойн. Көчөт өзүбүздүн уңгубуз менен өсүш керек да. Көчөт. Мисал үчүн өзүбүздүн Кыргызстандын ала тоосу, ошол жердеги өсүп жаткан көчөт, ошондой кыргыз салты менен, наркы менен, насили менен, маданияты менен, тили менен, музыкасы менен, ушундой нерсе менен өсүш керек. Күнүгө гүлгө суу куйган сыяктуу ошо менен баланы өстүргөн сыяктуу эле көчөттү өстүрүшүбүз керек. Ал ошондой бир сонун ажайып бир жемишин бере турган мезгилге чейин өстүрсөң эле болду да, жемиш бергенге чейинчи. Биздики кандай болот? Биз деген советтер системасында мамлекеттик тилибиз расмий тил катары орус тили колдонулуп калды, маселен. Анан система бузулуп, баллонский система киргенден кийин балдарды демократиянын алкагында эркин тарбиялоого өтүп калдык, муктаждыктар азыраак болуп калды дагы. Анан мамлекеттик тилибиз кадимкидей солгондой түштү. Мына Өзбекстанды карайлы, Түркмөнстанды карайлы, Казакстанды карайлы, коңшу эл өлкөлөрүбүздүчү өздөрүнүн жанагыдай иш-чаралары, делегаттарды тозууда кандай сонун үлгүлөрдү көрсөтүп жатышат. Кийими, сүйлөгөн сөзү жана башкасы мененчи. Анан мен айткым келген нерсе, ошол көчөттү өстүрүп келатканда эле аны кыйыштырып атпайбызбы, жанагы көчөттү кыйыштырып аткан, ошол сыяктуу кыйыштырып биз Американын же тиги башка өлкөнүн наркын, населин, алардын системасын алып келип эле кыйыштыра берсек, ал баягы алманы бербейт да, башка нерсени берип коюшу мүмкүн да. Ошондуктан биз ошол өзөктү биз азыртадан баштап өстүрүшүбүз керек да. Өзүбүздүкүн. Бул киши айтып кеткен Касым Тыныстанов, мисалы үчүн Ишан Арабаев агаларыбыз, аталарыбыз, мисалы үчүн залкарларчы, бул кишилердин максаты ошол болгон да. Өзөктү кармаган да буларчы. Эне тил деген кичинекейлер үчүн, чоңдор үчүн алфавиттерди жазышып, кандай бир сонун алфавитибизди түзүп коюшту. Гусейин Карасаевди айтсак, маселен, Жусуп Абдырахмановдорду айтсак, бул кишилер ошол өзөктү түптөп келаткан жерден анан кыя чагып атышпайбы? Уюткуну, Уюткуну. Анан биз ошол жактан анан калып калганбыз. Эми ошол нерсени биз жана көчөттү өстүрүшүбүз керек. Жемиш берип жаткан бакты алып келип туруп Кыргызстанга алып келип отургузсак, ал уже жемиш берип аткан бак кайра орунга отургондон кийин жемиш бербейт. Курайт. Ал курап калат, ал эч кандай жемиш бербейт. Ошондуктан биздин бала бакча эмес, ушул асан чакырып ат койгондон баштап Кыргыздын улуттук уңгусун беришибиз керек. Ошондон баштап анан өсүп, ошол жемиш бергенде, демек жанагы тамырлуу бактай болуп, анан кадимкидей жемиштери андан ары уже өзүнчө бир чоң өзөк болуп эле, анан өзүнөн уланып кете берет да. Биздин анан максатыбыз ушундай. Азыр мамлекеттик буюрса мен ойлойм, Кыргызстаныбыздын келечеги кең, анткени сиздерде агартуучулар бар, буюрса. Дөөлөт агай, айтсаңыз, мына азыр Бакыт агай сонун бир сухбатыбызда сонун керемет сөздөрдү айтты да. Ушул деги эле дин жаатынан дагы кандай ушул этне тарбияга эмнелер жетишпей атат? Эмнелерди бере албай атабыз биз жаңы муун, асыл муун, алтын муунга? Азыр агай, Бакыт агайдын өтө сонун маселесине неме таң калдым. Бизден тажрыйбалуу дагы көп нерсени көргөн экендиги сүйлөгөн сөздөр уже тастап койду. Агай айтты го, үч нерсени биз карманышыбыз керек. Ошол жерден өстүрүшүбүз керек деген. Бул нерседен биз кача албайбыз да. Музыка деген маданиятка кирип кетет да, биздин маданиятыбызга кирип кетет. Мисалы үчүн өтө азыр сүйлөйсөң аябай сөздөр көп чыга берет. Күү менен мындай чалуу күү менен, музыка менен жаназаны кабар берген. Бүгүн бул жерде өлүк бар деген сыяктуу. Бул эски эскиден кинолорубузда көрүлдү. Агай, сиз жакшы билсеңиз керек бул нерсени. Бул кандай гана сонун маданият. Албетте. Күү менен берип атат, угузуп атат. Ошол эле учурда баягы адамдын мамайын көтөргөнчө угузуп атат. Күү менен берип атат да бул нерсени. Мисалы үчүн бир эле маданиятыбыз бар, сөздүк маданиятыбыз дейли. Макалдар, макал лакаптар тажрыйба менен тасталган нерселер, тажрыйба ката кетирүү мүмкүнчүлүгү өтө кыйын нерсе. Мисалы үчүн жөн эле мисал берели. От колду күйгүзөт. Тажрыйба менен тасталган нерсе, туурабы? От колду күйгүзбөйт деген нерсени биз неме кылып сүйлөй албайбыз. Эмне себептен? Себеби оттун күйгүзөт экенин тажрыйба менен билебиз. Ошол сыяктуу эле макалдар дагы тажрыйба менен тасталган нерселер. Кызды 40
үйдөн тыюу деген макалыбыз бар. Бул бүгүн аткарылып атабы? Суроо, өзүбүзгө суроо да, мага суроо. Кызыбызды ошол үйдөн чыгып атканда коңшуларыбыз, агайын туугандарыбыз айтып атабы? Эй, сен баланчанын кызысың, жакшына жүр деп айтылып атабы? Бул бир эле кызга эмес, ошол уйку ачылып сүйлөнгөн кызга айтылып калганда, балага деле айтылган сөз да булчу. Эркек балага деле. Сен жакшы жүрүп атасың деп, ошол өзүн мурдагылар айтат. Биз баланча аксакка келип атканда, келиндер дагы, эркектер дагы жолду бошотуп турчу элек. Бул ошол баягы сөздүн аткарылышы, тамай аткарылып, бүгүн аткарылып атабы ошол нерсе. Балким буну белгилүү эле мындай жерлер билет, калган жерлерибиз, жаштарыбыз билбейт. Ушул маданиятыбызды, музыкалык маданиятыбызды, тилибизди биз жакшылап тастап кое турган болсок, ошол жерден өстүрө турган болсок, эң сонун нерсе болот да. Пайгамбарыбыздын бир хадиси эсиме түшүп кетти. Пайгамбарыбызга баланы тарбиялоо боюнча бир аял келет. Жаңы төрөдүм. Тил менен, илимий тил менен сүйлөгөндө индивидти алып келет да, мындайча айтканда, личность эмес, индивид. Тарбиялайын деп келген мезгилде Пайгамбарыбыз айтат, сен кеч калдың, бул качан башташым керек эле? Карныңда башташың керек эле. Балким ошол күйөө тандап атканда, же өзүңө жар тандап атканда башташың керек эле. Демек кечиктиң. Кечиктиң дейт. Демек, агайыбыз айтып аткандай, бала бакчадан эмес. Даже бул нерсенин ошол төрөлө элек мезгилде башташыбыз керек экен. Курсактан да. Курсактан. Демек, кыз менен жигит баягы таанышкан күндөн баштап. Умар бин Абдулазиз деп өтө күчтүү бир 2 жыл башкарган, адилеттүү башкарган халифа чыккан ислам дүйнөсүндө. Ошол киши атасына суроо берет да, менин тарбияланышыма кандай салым коштуңуз эле дегенде, мен сенин апаңды жакшы тандыганмын дейт. Кандай жооп, Кандай гана сонун жооп. Агай ушунчалык сонун сүйлөдү. Мен ушул сүйлөгөн сөздөрүндө кошумчалап сүйлөп кетким келди, аркасынан туура айтасыз деп. Демек, биз эми бул нерселерди билебиз. Билип атып, азыр агайдын айткандан, демек ушундай болгон экен да, ушундай нерселер менен тарбияланган экен да буга чейин. Биз эмне кылып атабыз? Кызды тандаганда, баланы тандаганда кандай деңгээлде тандап атабыз? Ошол тажрыйба менен тасталган. Ушул жерден агай бир суроо. Мынакей сиздер эми нике кыйгандар келет, жаштар. Ошо кандай нерсеге тандап, кандай нерселерди карайт, кандай критерийлерге карайт азыркы жаштар? Ошол этинде тарбия барбы же жокпу? Аябай таамай бир суроо бердиңиз. Кандай десем, бир коркунучтуу суроо бердиңиз десем дагы жаңылышпайм. Көпчүлүгү бири-бирин мындай жакшы көрүп, сырткы көрүнүшүнө карап тандаганды, сүйүп күйүп деп. Ал сүйүүсү балким көпкө чейин узабайт. Ошол жерде түшүндүрүп атканда кээ биркилер никенин ушунчалык маанилүү экендигине дагы таң калышат да. Мындай экендигин билбейт элем. Кыз бала да өзүнүн укугун угуп алып, ушундай нерсе бар беле дейт. Кайра башынан тандайт элем деген сыяктуу сөздөрүн сүйлөбөсө дагы көздөрүнөн байкап турасыз ал нерселерди. Демек, бул нерселерде биздин жаштарыбыз тажрыйба баягы айтылып аткан тажрыйба менен тандалбай атат. Ошо ата-энебиздин айтылып аткан насихаттары менен, насыяттары менен, осуяттары менен тандалбай атат да. Бири-биринен жакшы көрүп эле туура эмес тандоолор болуп калып атат. Ата-энесин тандап берген нерселерине кээ биркилер каршы чыгып атат. Мен жашайм да ал менен сиз жашай билеңиз деген сыяктуу. Биздин ушунчалык жакшы тааныган ата-энебиз бизди жаман бир жака түртпөсө керек деп ойлойм да. Бизди жакшы тааныйт, бизге кандай адамдарды ылайыктуу экендигин бизден караганда дагы жакшыраак билсе керек деп ойлойм. Ошон үчүн биздин өзүбүздөн жогору жаштагы агайларыбыздын, аталарыбыздын, бабаларыбыздын насааттарын угуу биз үчүн чоң милдет болуп эсептелинет деген ойдомун. Мына ушул нерселерге көңүл бурушубуз керек. Жакшы. Бакыт агай, мынакей азыр Рахмат. ошол сиздер окутуп аткан ок жайдагы студенттер жылдан жылга мындай талим тарбиялуу келип атабы же кандай, мындай этно тарбияны билгендер көп келеби же жанагындай дагы биздин кудулар айткандай мындай балкончиктер көбүрөөк келип атабы, кандай ушуга токтолсоңуз? Менин ошол жанагы айтып аткан көчөтүм өзүмдүн ошол тажрыйбамдан көрүп атып, жүрөгүбүз менен туюп, сезип атып, ушул көчөт келди да. Мен мисалымачы, себеби үйдөн деле бакка суу куябыз, анан балдар өстүрөбүз, анан ошол эле учурда кайра коомчулукка барып аралашасың да. Анан чынында мына биздин
эң негизги көйгөйүбүз азыркы ошол медицина болобу, билим тарбиясы болобу, биз буга абдан чоң катуу көңүл бурушубуз керек. Эң биринчи негизги орундачы. Себеби биздики ошол баардыгы тең ошол түйүлдүктөн баштап ошол жогорку окуу жайга келгенге чейинки маселе болуп атат да. Биз ошол нерсени азыр абдан дыкат, абдан караш керек да. Мына маселени азыр мына Кудай буйрса кайра баягы тиги Алмаз Бейшенаев агайыбыз мына билим берүү министрлигине келбедиби? Анан Кудай буйрса бул киши ортодо бир иштеп анан кайра элчи болуп кетип, кайра келди. Кудай буйрса менимче жакшы чечимдерге келет болуш керек деп ишенип атабыз. Себеби ушул биз бала бакчадан баштап тамга таанып баштайбыз го. Ошол жерден баштап улуттук тилибизди үйрөтүшүбүз керек. Анткени биздин окуу жайгачы келет баардык эле окуу жайдын эле көйгөйү ошол болуш керек. Бирдей эле. Бирдей эле мына Дөөлөт мырза айткандайчы, жөнөкөй сөздөрдү, чылт деген сөздү түшүнбөйт, кыйыр деген сөздү түшүнбөйт деп атпайбыз. Мына кыргыздын элементарный жөнөкөй эле сөздөрдү сиз айтып аткан муун түшүнбөй атат да. Ошондуктан биз ушул муунду тарбиялаш үчүн түйүлдүктөн баштап биз аябай катуу талап кылышыбыз керек. Түшүндүрүү жолдорун, түшүндүрүү жолдорун, программаларын бүт иштеп чыгып, кайрадан карап чыгып, программа ошо окуу куралдарынын баардыгын түзүп карашыбыз керек. Себеби биздин окуу жайга азыр чынын айткандачы атын жаза албай калган балдар келет. Өзүнүн фамилиясын толук жаза албай, жаза албайт. Мен анча-мынча мына кыргыз тилин жазуу эрежелерин алып, кана доскага чыкчы деп керес деген сөздү жаз десең, керес деген сөздү тамгасы менен жазат. Деген бар да, сөздүн ортосунда келе турган тамгасы деген. Ошол элементарный сөздөрдү. Аэродром деген сөздү жазчы десең, макул эми орус тилинде болсо, аэродром деген сөздү десең, аэродромду менен жазып кошот ушундай да. Анан ушул элементарный 12 сөз жазып турупчу 24 ката тапканда кайда элеңиз. Мына, анан ошол балага биз кантип жаңы технологияны үйрөтөсүң? Кантип ал нерсени андан ары өзүнүн адистигинде иш кагаздарды жүргүзүүнү үйрөтөсүң? Ошол балага кантип өзүнүн кесибиндеги ошол экономикалык терминдерди же юридикалык терминдерди өздөштүрүүгө үйрөтө аласың? Өзүнүн атын жазбай аткан адамгачы. Мына биздин көйгөйүбүз ушул болот. Ошондуктан биз мен киргенде сабакка башка мугалимдерди айтпайлы коюм, мен өзүмдү, наброюмду ушул таасир берүү максатында ушу студенттердин алдында жер карап калбайлы деп мен атайын даярдануу менен кирем да сабактаргачы. Кирип мисалы үчүн А1 деңгээли. Орус мектептеринен келген балдар бар да. А1 деңгээли, А2си, В1, В2 деп туруп анан Сга чыгабыз да. Ошол деңгээлге чейинки балдардын баарын подгруппага бөлүп алып туруп жакшынакай өздөрүнүн ыңгайлуу тапшырмаларын берип, кадимкидей азыр принтер Кудайга шүгүр, кагаз Кудайга шүгүр, кадимкидей чыгарып, анан кадимкидей презентация слайдтарыбызды жазып алып, ошонун негизинде баягы өздөштүрөсүң да. Анан өздөштүрүп берип атканда чын эле кээ бирлер сүйүнөт да. Жанагы кээ бир мисалы кыргыз мектептерден окуган бир жакшы мугалимдерден келген мугалим балдар бар. Алар келип туруп аны мен мурун эле өткөм десе сүйүнөсүң да. Ага кайра жогорураак тапшырма берип коесуң. Ошонун негизинде мамлекеттик тилди азыр өздөштүрүшүбүз керек да. Аябай чоң эмедечи. Анан биз бул нерсени дагы мисалы үчүн жанагы сиз айткандай күү менен, музыка менен, оюн зоок менен өздөштүрсөк, бул батыраак сиңимдүү болот экен да, батыраак сиңимдүү болот. Кыргыз эли мындай таланттуу эл. Биз ошол жагынан эме чыгармачылык менен деген сөз да. Жакшы, мынакей биздин урматтуу угармандар, көрөрмандар, сиздер Насихат радиосунун 99 жаштыгында көрүп атасыздар. Биздин убактыбыз барган сайын карып баратат, урматтуу агайлар. Анан ошол бүгүнкү темабыз өтө чоң тема. Эми ошол балдарга, элге, жалпы эле окуучуларга, студенттерге ушул этно тарбиясын үйрөтүү. Балким кээде ата эненин өзүнө деле жок. Тилекке каршы кээде ата энесине ошол балдар үйрөткөн учурлар бар да, жаштарыбыз. Анан акыл жаштан асыл таштан дейт. Ошол жана чыгармачылык менен үйрөтүү деп атабыз да. Кандай жолдор менен берсек мындай бачым, аны ыкчам болот. Мамлекет да кандай мындай жардамдарды бериш керек мамлекет деңгээлинде? Дөөлөт агай. Рахмат агай. Бул жерде негизи мамлекеттик деңгээлде агайыбыз айтып атат азыр. Биринчиден президентибиз Садыр Нуркожоевич бул ишти аябай сонун жакшы баштап берди. Мен дагы кошуламын. Башка мамлекеттерге барганда өзүнүн тилинде сүйлөдү. Бул ушунун өзү деле чоң кадам болуп эсептелинет да. Кыргыз тилине болгон чоң пиар. Чоң пиар, реклама дейли, көрнөк дейли. Бул чоң бир кадам болуп эсептелинет. Балким демек чоң өрнөк. Чоң кадам болуп эсептелинет. Мен өзүм жатым
философиядан магистратура кылган элем. Биздин агайыбыз бар эле, Мевлют Уянык деген агайыбыз. Ошол Орто Азияны сүйгөн мугалимдерибизден эле да. Биздин аталарыбыз ушул жактан келген, аталарыбыз жакшы көрөбүз деп. Ошонун жазган жазуусун окуп калдым. Биринчи жолу Орто Азиядан 2 түрк мамлекеттин жетекчиси өздөрүнүн тилинде сүйлөшүп атат деген жазуусун окуп калдым. Мен аябай сүйүндүм бул жазууну окуп калганда. Башка бир түрк өлкөсүнөн, 2 түрк өлкөсүндө бир жакшы бир сөз сүйлөнүп атат да. Агайыбыз айткандай, бул иш-чаралар башталды. Эми ушундай иш-чаралардын кийинки келген башчыларыбыз болсун, кийинки келген жетекчилерибиз болсун, улантышы керек деген ойдомун. Бул жогоруда айтылган эң чоң кадам болуп эсептелет. Өзүбүздүн тилде сүйлөө, өзүбүздүн тилди, маданиятыбызды таанытуу эң чоң болуп эсептелет. Ликаба тарафу деген сөз дагы ушул. Биздин тааный турган болсо, тилибизден гана тааныйт башка улуттар. Ошондуктан ошондой болсо, ушул нерселер дагы улантып кетсе, азыркы кылынып аткан нерселер, ушул чоң кадамдар улантып кетсе, улантылып кетсе. Демек, ушул дагы бир маселе бар да, мисалы сиздер иштеп аткан ошол борбордук мечит, анткени элдин баары ошол жерге барат. Жанагындай илгери жайкы лагерлер болчу эле. Мектептен бүткөндөн кийин ошол эс албай чыкканда ошондолорго дагы тил үйрөтүү, маданият үйрөтүү, ушундай программалар барбы? Этне тарбияны үйрөтүү? Жок, бул жерде андай тил үйрөтүү, маданият азырынча калыптана элек ошол лагерлерде, жайкы лагерлерде. Куран үйрөтүү болуп эсептелинет. Ошол Куранды биз кайсыл тил менен үйрөтөбүз? Кээ лагерлер бар, орус тилинде үйрөтүшөт. Мен ушулардын бүт баарын кыргыз тилинде үйрөтүлсө деген бир тилегим бар эле. Себеби кыргыз тилинде үйрөтүлгөн болсо, баягы бала эки тараптуу өсөт. Бир ошол өзүнүн ишенген Куран, Каламулла, Алланын сөзүн үйрөнөт. Экинчиден кыргыз тилин өздөштүрөт. Келген балдар бар эле, албетте бизге жайкы Куран курсуна келген балдар кыргызчаны эч түшүнбөйт. Айтып атсаң, бизди башка нерсени дубалды карап тургандай эле карап турчу да. Ошол курстун аягында жок дегенде 2-3 сөздү түшүнүп калды. Бул биздин утугубуз болуп эсептелинет. Ушундай иштер орус тилинде эмес, кыргыз тилинде улантылса деген. Баракелде. Анан дагы бир маселе бар да. Байкап жүрөсүздөр, могул түрк дүйнөсү дейбиз. Анын ичинде ошол башка өлкөлөрдө дагы ушул нерсени байкайбыз. Мындай байрактарды үйүнө, машинасына, көчөсүнө, коросуна илип алат. Анан ошол балдарды мындай суугарат да, жанагы көчөткө. Ошол мекенчилдик, жолу сен улуттуң же тилиң мындай деген сыяктуу. Бактай ушул дагы мындай ушул тилибиздин өнүп өсүүсүнө же ошол этне тарбиянын уюткусуна бир таасири барбы? Албетте. Азыркы учурда коомду тарбиялай турган мезгил болуп атат да азырча. Сиз айткандай, мына грамоталык болуп кетти кайран киши. Чубак ажы маселен жанагы телевиденияда сүйлөп, баягы насаат кептерин айткан учурларда баягы суроолорду берип калышчу эле го. Суроолорду берип калса, туура жазбайсызбы? Сиз кыргызсызбы? Ушинтип кантип жазасыз? Ал деген К менен жазылат, бул деген Г менен жазылат деп оңдочу эле го. Ооба. Вот ошол нерсе коомду тарбиялай турган нерсе да. Анан биз сиз айткандай ошо этнопедагогика менен, этнотарбия менен мамлекеттик тилди айкалыштыруучу бул абдан чоң нерсе да. Ошол сиз айтып аткан жанагы канчалаган тажрыйбалардан улам келип чыккан макалды өзүбүздүн тилде гана түшүнө алабыз. Ал нерсени сөзмө сөз которо албайсың башка тилдегечи. Аны кыйыр түрдө мындай жалпылап которушуң мүмкүн, ал нерсени которо албайсың да. Маселен, Токтогул Сатылгановдун, сөзүбүз куру болбош үчүн мен мисал менен айтайын. Токтогул Сатылгановдун «Дениң соодо эринбе, бекерликке берилбе. Эркиң менен жумуш кыл, эринчек жалкоо дедирбе. Ак бараңдын кундагын аталбасаң сунбагын. Эрмин десең ер жигит, эки көзүң жумбагын» деп мисалы үчүн айткан саптарындачы. Мындай карасаңыз, бул саптардычы биз кыргыз тилинде гана түшүнө алабыз. Өзүбүздүн тилибизде гана түшүнөбүз. Мунун өзөгүндө эмне деген тарбия жатканынчы. Мисалы үчүн Калгул Олуянын ынтымак жөнүндө айткан сөзү бар, маселен, аскара тоо, аягы барып чап болот. Атадан алтоо болсоң да, сыйлашпасаң жат болот деп. Канчалык сен бийик болсоң дагы, дейт, баары ошол аскар тоодой болуп бийик тура бербейсиң, баары аягы барып бир кичирейесиң. Ооба. Сен дайым эле асманды сүйлөй бербе, сен элиң менен, журтуң менен адам болосуң деген нуска кепти берип атат. Буну биз ошол тилде гана, өзүбүздүн тилибизде гана түшүнүшүбүз керек да.
Мисалы үчүн жеңи жок акындын мисалы үчүн жакшы бала жаман бала деген насаат ыры бар да, ооба, нуска ыры бар. Жакшы болоор уулуң 14-ндө октолот, 15-inde токтолот, 20-га чыкканда эшигинин алдында калдайган жыйын топ болот дейт да. Көрдүңүзбү? 14-15 жаш куракта эсептеп атат да. Ушул бала ушул мезгилдерде эл ээрчите турган адам болуш керек деген нерсеничи. Кайра айтып атат, жаман болоор уулуң 14-ндө октолбойт дейт. 15-inde токтолбойт, 20-га чыкканда эшигинин алдында калдайган жыйын топ болбойт дейт. Демек сен эч кимди эчите албаган бир жөн эле бир дөпүрөс болосуң дейт да. Дагы анан айтат да, болумду бала боодо ойнойт, болуму жок көр жаман энеси менен ашталашып төрдө ойнойт дейт. Көрдүңбү? Ата энеге жүк болгон баланы жыйынтыкта берип коюп атат да. Мындай карагандачы, эмне деген керемет саптары бар. Анан дагы маселен мисалды алып келсек, мисалы үчүн Манас эпосунда дагы айтылат го, жанагы каркырага барып анан аш бергенден кийин көкөтөйдүн ашында келип анан тиги кошой балбалактап келип Манаска тиги ушундай биягың кызы чогулуп калды, кандай кылабыз деген учурда анан айтат го, жанагы ак кула чабдар музбурчак анан тартып албайбы, кызуусуна кирген соң кызыктуу күндө салбайбы, төбөңгө камчы чаппайбы, төрттүлүк малың чачпайбы, сулуу зайып койнуңа суук колуң салбайбы, ит бактырбай манжуга тилиңди байлап салбайбы, төшүңө мөөрүң такпайбы, ит бактырбай манжуга тилиңди байлап салбайбы, анан кайран кыргыз кажылдап тимеле калмакча сүйлөп калбайбы деп Манастын ичиндеги эмеси төгүлүп атат. Караңызчы. Эртең күнү атыңды да берсең, жериңди чаптырсаң, анан сулуу зайып койнуңа суук колуң салбайбы дейт. Карачы, ушул жерде жана биздин кыздарыбыз башка булутка тийип, ал жактан эмне деген балдар төрөлөт. жээндер. Балдарың төрөлүсө, кыргызча чыкса дейт, тилиңди буп туруп, сага калмактын же тиги душмандардын мөөрүн тагат дейт. Сен бүттү, сен тилиңде сүйлөбөшүң керек деген маселени козгоп атат да. Караңызчы, бул эмне деген керемет уюткулуу Азыркы бизде айткан, биздин этно педагогабыз. Ушунун баарын биз бүт ошол коомго сиңиришибиз керек. Азыр канчалаган сонун долбоорлорду иштеп, мына азыр мен жана Көй Кашка Саякбай фонду мына азыр бүтүндөй Кыргызстанды кыдырып, баардык жерде 3 күндөп, 4 күндөп укмуш сонун иш-чараларды өткөрүп атышат. Мына күнүгө Facebook'тан жарыялап атышат да. Мен көрүп алып өлө сүйүнүп атам. Каяка барбасын, боз үйүн тигип, кадимкидей салт сана нарк насил менен укмуштудай тосуп алып, укмуштудай чыгарып атышат. Жана Манастагы долбоору мененчи. Мына ушунун баары биз үчүн этно педагогика. Анан биз жана мен жана айтып атпайбымбы, жана нуска кептер депчи. Барпынын жакшы кыз, жаман кыз деген саптары бар. Жана кыздарды тарбиялаачы. Жакшы кыздын белгиси кармаган казан тулгасы айдай болуп жаркырайт депчи. Анан жаман кыздын белгиси бир этегин жула басып, бир этегин кесе басып ушинтип башкача болот деп мындай сөздөрүндө укмуштуудай сонун тарбиялар бар да. Анан ошондуктан мен айткым келген нерсе, баягы сөзүбүз убактыбыз тар болуп баратат окшойт. Анан биз ошол Дөөлөт мырза айткандай, биздин улутубуз кыргыз, урааныбыз Манас, тилибиз кыргыз, эне тилибиз кыргыз тилибиз, анан туткан динибиз эң таза дин ислам дини деп ушундай кылып туруп анан биз улуттук эмени сиңиришибиз керек. Комплексив тарбия. Комплекс тарбияны беришибиз керек. Ошол дин сөзсүз түрдө ишеним болуш керек. Ишеним болбогон жерде ал адам жок, ал эч кимди. Мисалы үчүн улутуң кыргыз экенине ишенишиң керек, мактанышың керек, маданиятың менен элге көрүнүшүң керек. Тилиңди дайыма даңазалашың керек. Ошол тилди ырда сүйлө, жаза, ошол тилиңди керек болсо башка тилгерди которуп туруп бер керек болсо жанагындай үлгүлөрүбүздүчү. Анан динибиз болсо бул үй бүлөдө, коомдо адам сөзсүз түрдө бир ишене турган дини болуш керек. Ошо диниңди тут. Бирок улуттук уңуңду жоготпо. Ансыз эч ким эмеспиз. Анан азыр кээпкирлерде карасаң эме болуп атпайбы? Мисалы үчүн кыргыз деген атын унутуп калган. Только эле ошол дин жагына кирип алган да, такыр элечи. Такыр эле кийген кийиминден баштап мына башка дүйнөгө кирип кеткен да. Анан комуздун күүсү мисалы үчүн айтып атат мына. Кезинде Чыңгыз жанагы Темирхандын убагында Чыңгыз хандын убагында Кет Бука угускан экен. Күү мененчи. Кет Бука легендарлуу акын Кет Бука баласынын өлгөнүн угузуп атат да. Күү менен чертип угускан экен да. Ошол сыяктуу мына кылымдарды карытып келген нерселерибиз. Анан сиз да мына калпак кийип келип, мына өткөндө эле мына жогорку кеңештин депутаттары аябай сонун долбоор кылды, мына бирдиктүү форма киргизели, калпак кийели, улуттук колоритибизди көрсөтөлү деп. Мунун баардыгы тең тарбия да. Азыр тиги гимназия менен бул гимназиянын
бирөөсү айфондун акыркысын көтөрсө, бирөөсү жөнөкөй телефон көтөрсө, социалдык теңсиздик пайда болуп атат бул жерде. Туура айтасыз. Кийген кийиминен социалдык теңсиздик пайда болуп атат. Айдап келген машиналарынан социалдык теңсиздик болуп атат. Тигил жакта миллион сом төлөп окуйт, бул жактагы бала эчтеке төлөбөй окуйт. Демек, ал жерде баланын психологиясына социалдык теңсиздик. Ошонун баардыгын тең билим берүү министрлиги Кудай буйрса жолго коюп, улутубуз кыргыз, ураныбыз манас, анан туткан динибиз ислам деп, адептин, ыймандын, таалимдин баарын кошуп туруп, ушундай долбоорлорду иштеп чыкса, мугалимдер Кудай эле деп окутат эле да. Кудай эле деп окутат. Сонун рахмат. Анда Дөөлөт агай бир жыйынтыктап берсеңиз рахмат. Эң негизгиси баар жок сөздөр айтылды деген үмүттөмүн. Ушул айтылган сөздөргө бизге Кудай таалам амал кылганга, ошол ишти аткарганга мүмкүнчүлүк түзүп берген болсун. Агайыбызга да чоң рахмат сизге дагы. Аябай сонун сөздөрдү сүйлөп берди. Бүгүн ушул жерде олтуруп дагы өзүмө кыйла сабактарды алдым десем эч качан жаңылышпайбын. Ушул сүйлөнгөн сөздөрдүн берекети менен Кудайым кыргыз элине, кыргыз жерине берекесин берген болсун. Ар кандай балек кырсыктардан, жаман сөздөрдөн, жаман көздөрдөн биздин жетекчилерибизди, биздин элибизди Кудайым өзү сактаган болсун. Баарыңыздар тынч болуңуздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи баракату. Жакшы. Бактага жыйынтыктоо барбы? Анда жыйынтыктоо боюнча ошол этно тарбия деп калдык, анан тил деп калдык. Анан бүгүн эне тил да күн экен, анда коомчулукка ошол баарыбыздын ошо эне тилибиз болгон кыргыз тили биз ошо эне тилибизди унутпайлы. Анан мен ушул эне тилин унуткандар деген Шайлообек Дүйшеев агабыздын бир ыры менен жыйынтыктагым келип атат. Дөөлөт мырза, эгер убактыңыздар болсо, Шайлообек Дүйшеевдин мындай деген ыры бар. Чырылдаган иштин да чытышы бар, чындыктын да чыгышы, батышы бар. Чытырмандын Кудайы пилел эмес, чымындын да жашоого акысы бар. Сайдын дагы баштаган башаты бар, саяпкердин сактаган такасы бар. Өрөөндөгү кенедей өзөндүн да өз тилинде чардаган бакасы бар. Тил жоголбойт, жоголсо жоголот дил. Тукумуңда, тууруңда жоголот бил. Тил жоголбойт, жоголсо айланасың, колу бутсуз мунжуга тоголок бир. Ысыыңа, сууңа тоңбогондор, ырысын жеп, ыр күйсүн кордогондор, кыргыз эмес кыйшайтып калпак кийип, каада салтын калкынын кордогондор, калдайгандын баары эле канат эмес, кабыландын баары эле манас эмес, калкын чаңган калкынын тилин чаңган, хан болсо да кыргыздын баласы эмес деп Шайлообек Дүйшеев айткандай, ошол эне тилибизди эч качан унутпайлы. Ошол баардыгыңыздарга терең ыраазычылык билдирем. Чоң рахмат, чоң рахмат. Мынакей, мен колумда ушул китеп турат. Ушул китептин авторлорун айта кетсек, ушул Билал ажы, Юсуф ажы жана ошондой чоң ажылар жазган экен. Жалаң кыдан башталган. Айтпаңыз. Керемет. Эми бул жерде аябай чоң эмгектер. Кудай буйрса, мына ошол китептерди алып окусаңыздар дагы биздин сөз байлыгыбыз, анан эң негизгиси ушул сүрөттөр менен мындай этно тарбия болот да балдарыбызга. Телегөрүүчүлөргө, угармандарга көрсөтө кетели. Сиздер урматтуу телегөрүүчүлөр, Насихат радиосунда ошол ыйман сабагы берүүсүн көрдүңүздөр. Бүгүнкү биздин конокторубузду да бир тааныштырып кетсек, эл аралык башкаруу, укук, финансы жана бизнес академиясынын мамлекеттик тил боюнча проректору Асанов Бакыт Кашкынбекович, кош келдиңиз. Рахмат. Жана ошондой эле борборубуздагы ажайып чоң борборук мечитибиздин имамы Дөөлөт кары. Кош келдиңиз. Мынакей, мен ойлойм, бүгүн элибизге жаштарга өзгөчө бир таалим тарбия болду деген ойдобуз. Битта дебей бир дейли, кирас дебей кир дейли, кто дебей ким дейли. Кийинки оодон амандашканча сак саламатта болуңуздар. Ассаламу алейкум.